Урматтуу батир издөөчүлөр, бүгүн Ош шаарынан дагы бир сатыла турган 3 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. Аянты 105 шарчы метр. Оштогу Анардагы Ясинде жайгашкан. Бул Ясинди жакшы билесиздер. Анар Резиденс турак жай комплекси 3 блоктуу Ясин курулуш компаниясы курган. Ушул киргенде эле А блоктун 2-чи подъездинин наркы тарабы 3 бөлмөлүү батир туугандар. 7-чи кабатта жайгашкан. Локациясы мындай. Бул жагы мына Анардагы үйлөр көрүп турасыздар. Жогору Черемушкиден анан миллиондон ылдый түшүп келе жатканда, бир аз ылдыйракка түшкөндө сол тарапта ресторанга жетпей таза шоп бар. Мына ушул имарат таза шоптун имараты туугандар. Муламой иши сатат. Ушул таза шоптун артында жайгашкан, жогору жагындагы жол менен кирет, шлагбаумдан өтүп эле жанында Вайлбрез бар. Бул жерде мына көрүп турасыздар, үйдүн сырткы фасады, мына дарбаза, дуалдардын бүт бардыгынын сырткы фасады көрүп турасыздар, ушул сары таш менен жасалган. Бул жерде болсо мына эшиги бар. Бизге азыр батирдин ээси чип берди. Мына чип менен бул жерден ачып киребиз ичкери. Мына киргенде эле бул жерде мына жаш балдар ойноп жүрөт. Буюрса сиздердин дагы балдарыңыздар ушул балдарга келип кошулат иншалла. Мынаны караңыздарчы. Пай. Бул үйдүн короосу Европадагыдай тим эле. Жапжашыл, гүл бакча, мына ак кайыңдар, павлония дарактары өтө кооз өсүптүр. Анан бул жерде мына брусчатка басылган. Гүлдөрдү өстүрүп коюптур, садовниктер дагы иштейт экен бул жерде. Ак кайыңдар бар экен. Мынандай скамейкаларды, отургучтарды жасап коюптур. Анан нара-каракка жүрө турган болсок, бир аз баягы денени чыңдап, машыкканга жай даярдаптыр. Бул жакта болсо мына балдар ойноочу аянтчасы 2 блоктун ортосунда экен да. Балдар ойноочу аянтчасы, беседкалары бүт бардыгы бар экен. Эми дарбазадан киргенде солдогу ушу 1-чи блоктун 2-чи подъездинин 7-чи кабаты экен. Жүрүңүздөр, мына подъездге чейин, лифтке чейин кирип, азыр кирип баарын көрсөтүп беребиз. 105 шарчы метр. Батирди эми шашылыш түрдө сатууга коюп атат. Дарегине түшүндүңүздөр, бул жерде мына чип менен эшикти ачып киребиз. Мына бисмилла. Келе бериңиздер. Так, эшикти ачып кирдик. Саламатсыздарбы? Бул жакка киргенде мына караңыздар, лифт, как раз түштү лифт. Мына 7-чи этажга чыгып беребиз. Кеттик. Мына азыр лифттен чыктык. Бул 7-чи кабат. Лифттен чыгып эле сол тарапка жүрөбүз. Биз азыр коридордо турабыз. Мына коридордо дагы камера көзөмөл бар экен. Подъездин, коридорлордун ремонтторунда аябай жакшы кылыптыр. Квартиранын номери 59 экен. Ушул батир туугандар. Мына караңыздар. Бул сырткы брон эшигин дагы мына компания өзү коюп берген. Аябай сапаттуу эшикти коюптур. Бисмилла, кирип келдик. Келиңиздер. Ушул батирди сиздерге азыр көрсөтүп берели. Эгер батир алабыз десеңиздер, 3 бөлмө, студия, ушул батир сиздерге сунушталат. Бирок ремонт аябай жакшы пай экен да. Кирип келгенде эле бул жер мына полуна көрүп турасыздар, кафел басылган. Бул жер бут чечме. Тагыраагы прихожка, тамбур деп айтабыз. Ар кандай айтылат да. Босого бул жер. Киргенде эле мына көрүп турасыздар, ремонт жакшы экендиги байкалып турат. Краска дагы мына тикурила жакшы моющий краскадан краскалаптыр да, рамкаларды коюпчу. Сол жакта болсо мына көрүп турасыздар, бул гардеробный шкаф. Бүт кийим-кече, жанагы бут кийим, анча ашыкча коробка бардыгы ушунун ичине батып кеткен, бирок күзгүлүү аябай сыртынан сонун болуп көрүнөт экен да. Люстраны илген, көрүп турасыздар. Андан бери келе бериңиздер, азыр эми чекеден көрсөтөбүз. Бул студия батир да. Мына сразу эле мен чоң бөлмөгө кирейин. Бул ашкана студия туугандар. Мына көрдүңүздөр, мебелдин өтө сонунун койгон да. Убагында буну $7000 жасатып койгонбуз дейт. Ушул комплект эле өзүнүн мебелди. Аябай баягы Россиянын сапаттуу фурнитураларын коюп жасаткан экен да. Ушул чекеден башталат. Көрдүңүздөр? Мебели. ТВ зона, мына көрүп турасыздар. Бул идиш жуучу аппараттын орду, идиш жуучу жайы, газоэлектропечка, буу сормосу, анан бул жакта болсо микроволновка, духовка, холодильник бардыгы коюлган да. Бул жерде болсо мына чай иче турган орунду атайын жасап койгон. 4 кресло, столу менен. Терезеси бул жакта мына көрүп турасыздар. Патологу мына көрүп турасыздар, тегиз жасалып, люстра софиттери коюлган. Мо мебелдин, эмеректин көрдүңүздөр, бир жеринде дагы ручкасы жок. Көрдүңүздөр? Ручкасы жок. Өзүнчө бир механизмдер менен жасалган. Пол ламинат мына көрүп турасыздар. Ламинат мына ачык түстө. Бөлмөнүн бул жагына көрүп турасыздар, кенен Г формасындагы жумшак эмерек коюп койгон. Үстүндө кондиционер да бар, чоң люстра илинген, жарык.
Бул жагында бир терезеси бар, нарагында бир терезеси бар. Эки терезенин ортосунда мына отопление радиатору коюлган. Отопление аябай кышында жакшы иштейт экен, мына көрүп турасыздар. Радиатордун дагы мына антрацит цветте аябай жакшысын коюптур да. Эми бери келиңиздер, бул жактагы мына панораманы көрүп коюңуздарчы бирчи. Мына көрдүңүздөр, бул Анар Кичи району. Көрүп турасыздар, Анардагы үйлөр. Те жогоруда Сулайман тоо дагы ушул жерден көрүнөт экен, аябай жакшы. Алдына мына унаа коюучу жай ылдый жакка бүт ушу асфальтты басып тургандар. Көрдүңүздөр? Линияларды чийип койгон. Биринчи кабаты бүт коммерческий. Көрдүңүздөр, ушул батир. Эми жүрүңүздөр, кийинки бөлмөлөрүнү көрсөтөбүз. Бул кухня плюс студия. Бир бөлмө ушул жактан эсептелип кетет. Андан кийин туугандар, мына жакка киребиз. Экинчи чоң эшиктен киргенде туугандар, бул жакта зал. Же болбосо чоң спальный деп койсок болот. Бул дагы аябай кенен. Туурасы 3,5 метр, узундугу 5,5-6 метрге жакын. Бүт дубалдары краскаланган, бра лампалар коюлган. Люстранын дагы өтө модный жакшысыны койгон. Электроточкалар бардыгы коюлган. Отопление радиатору төрдө бул тарапта дагы бар, анан бул тарапта дагы бар. Терезеси дагы мына көрүп турасыздар, аябай витражный жакшы терезеден коюлган да. Компания өзү жакшы курган бул үйдүчү, туугандар. Азыр эми кийинки бөлмөнү көрсөтүп берели. Кийинки бөлмө ал спальный бөлмө. Аны көрүңүздөр, андан кийин санузелдерди көрөбүз. Коридор менен мына төргө чейин келгенде, бул эшиктен киргенде эле бул жагы мына спальный бөлмө. Уктоочу бөлмө көрүп турасыздар. Бул дагы узун, кенен. Төрүндө мына полдон потолокко чейин панорамный чоң терезе коюлган, сыртында темир решеткасы менен. Анан төргө сол жакка атайын кийим кече үчүн шкаф жасап койгон, встроенный. Бул жерде болсо мына уктоочу керебет. Арканкы дизайнын до конца потолокко чейин жасаган да. Эки жагында прикроватный тумбочкасы менен күзгү, комод көрүп турасыздар. Бул жакта болсо мына кийим коюучу шкаф. Деп үстүнө чейин жасалган. Бул бөлмөгө дагы мындай чоң люстра илиниптир. Аябай модный, ушулар хит болуп атат азыр. Бул жагы болсо мына ТВ зона. Көрдүңүздөр? Ремонт аябай жакшы болгон. Анан бул бөлмөнүн ичинде гардеробный бар. Бүт кийим кече ушул жакта. Атайын эмерек жасап тургандар. Кийим кече үчүн ушул жакка бардык шарттарды түзүп койгон. Бул спальный болду. Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз туугандар. Бул жакта санузел бар. Мага жаккан жери санузели болду да. Караңыздар. Киргенде аябай чоң, кенен, полу дубалы бүт кафел. Төрдө болсо күзгү подсветкасы менен, раковина, алдындагы мына текчелер аябай кенен. Сушилкасы да бар бул жакта. Көрдүңүздөр? Отопление киргизилген, жылуу. Мындан сырткары мына коридордо дагы, санузелдерде дагы теплый полу бар. Анан мына бул жерден бияка өткөндө төрүндө болсо мына жакузи, жуунуучу жайы. Аябай кенен коюлган да. Бул жакта болсо кир жуучу машинасы, мындай чоң арестондорго чейин коюп койгон. Бардыгы иреттүү да, сонун туугандар. Бул эми санузели. Андан сырткары ажатканасы өзүнчө, ал коридордун нар жак төрүндө жайгашкан да. Бул жакта мына караңыздар. Мына ал жерде да отопление бар, мына радиатор коюлган. Бул жакта болсо көрүп турасыздар, мына полу дубалы бүт кафел болгон, раковинасы коюлган, күзгүсү коюлган. Бул жагы эми ажаткана болду туугандар, бардык шарты менен. Эми ушул батир туугандар шашылыш түрдө $127,000 сатууга коюп жатат. $127,000 кеми бар. Жакса тез арада сүйлөшүңүздөр. Бүгүнкүнү эртеңкиге, эртеңкини бүрүскүнгө калтырмай жок. Дап-даяр батир. Мына килемдер жок турат азыр. Мойкага бериптир килемдердичи. Килемдерди сиздер келгичеңиздер алып келип салып коет. Болду, жашаганга дап-даяр да. Эч нерсе алып келбейсиздер, сразу эле баягы кийим кечеңиздерди алып келип эле кирип жашай берсеңиздер болот. $127,000 кеми бар. Мына Төлөйкөн Кичи районундагы мектептерге, Западныйдагы мектептерге, Анардагы мына частный мектептерге, Таза шопко, Ак ниетке, маркетке, дарыкана, салондорго аябай жакын да. Транспорт дагы өтө жакын туугандар. Ылдыйдан мына Абдыкадыров көчөсүнөн ары бери транспорт өтө берет. Өтө сонун локация. Мына ушул Ясинден квартиралар чыкса эле рекламага сатылат деп. Сразу эле сатылып кетип атат да. Ошон үчүн эртерээк аракет кылыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Батир сиздер үчүн дап-даяр. Килемдер алып келинип салынат. Болду, аласыздар, жашайсыздар. Көрүшкөнчө.